урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүн биз дагы бир жолу өзүбүздүн Улуттук Илимдер Академиясында турабыз. Тактап айтканда, ошол Улуттук Илимдер Академиясынын алдыңкы классикалык институттарынын бири болгон, өзүнүн бай тарыхы, бай жетишкендиктери бар эмгек кызыл туу ордендүү биотехнология институтунун имаратында турабыз. Биз биринчи алгач ошол институттун директору, ветеринария илимдеринин доктору, профессор, ошол Улуттук Илимдер Академиясынын президиумунун мүчөсү, Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Асанкадыр Темирбекович Жунушев агай менен өзүбүздүн маегибизди баштамакчыбыз. Саламатсызбы, Асанкадыр Темирбекович? Биз илим жана турмуш берүүсүнүн чакан коллективи сиздин ошо атактуу институтта турганыңыз менен абдан сыймыктанабыз. Чынында эле сиздер жөнүндө көп ушундай жетишкендиктер жөнүндө бизде маалыматтар бар. Эми ушул институт жөнүндө, институттун илимий кызматкерлери жөнүндө, жалпы эле биотехнология илими жөнүндө кийинки учурларда биз ошол технология багытындагы бир топ илим тармактарына көп мындай таң калып, жетишкендиктерин айтып келебиз. Алардын ичинде биринчи кезекте биотехнология илими турат, нанотехнология, кийинки учурларда когнитивдүү технология дегендер айтылып жүрөт, информациялык технология. Вот ошонун эң ушул атактуусу жетишкендиги биздин Кыргызстанда байкашуучу биотехнология. Ошол институтты сиз башкарасыз. Ошол институттун тарыхы жөнүндө, жетишкендиктер жөнүндө айтып берсеңиз, анан кийин лабораторияларыңыздарды кыдырып телекөрүүчүлөргө ушундай бир аңгеме кылсак. Рахмат. Эми сиздердин келгениңиздерге биз да аябай кубанычта болуп атабыз. Себеби дегенде акыркы жылдары бул Кыргызстанда илим жөнүндө, илим багытын иштеген адамдар жөнүндө маалыматтар аз болуп атат. Мен эми сиздердин бул жамааттын көзүнө мактаган сөз эмес. Ушул берүү берилгенде көп нерселер элге, жалпы элдин катмарына жетип атат деген ойдомун. Анан эми орустун макалы бар, өзүңдү мактабасаң түкүрүк бетиңен кетпейт деген, кыргызча которсо. Анысыгандай биз тиги институт жөнүндө сиз жакшы айтып кеттиңиз. Эми бул өзү уюткулуу институттун бири. Сиз айткандай эмгек кызыл орденин алган, ушу ийгиликтеринин натыйжасында өткөн кылымда десек болот. Эми мен айта кетчү нерсе, бул институт мурун биохимия жана физиология институту деп аталчу эле да. Анан эми бул институт башынан түзүлгөндөн ушундай көп тармактуу изилдөөлөргө туш келип түзүлүп калыптыр да. Себеби анын себеби дагы ушу институтта абдан көп тармак боюнча чоң окумуштуулар келип курамын түзүп калган экен да. Эгерде айтып кетсек, жанагы козу карын өстүрүүчүлөргө дагы технология жасап бергенбиз. Эми көп нерселер жасалып атат. Жада калса бизге баягы эски жол менен эле көбүнчө ошо фермерлер бизге келет. Жана ветеринария маселеси боюнча, тияғы боюнча, баары боюнча келет. Анан келишинче бүт ошол нерселерди. Андан тышкары көп фирмалар келип атат, практикалык. Мисалы үчүн жанагы алтынды казып алуу боюнча реактивдерди колдонгондор ошонун тиги зыянсыздыгын же болбосо уулуулугун текшерип тастыктап бергиле деп бизге келет. Биз айтабыз, биздин маселе эмес. Буякта башкалар бар десем, аякта жазабайт экен дейт. Анан жазайбыз, жада калса мисал келтирип айтайын, тиги күч органдарынан келишет. Жана кармап алганда бул жыландын уусу уус эмес деп. Анан экспертизада жазап беребиз, анан бирок биз айтабыз, бизде андай акча бөлүнбөйт. Бирок мага келгенде окумуштуулар институттун престижи экен да, биз баягы өткөндө ошондой абдан жакын, жакынбыз. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр ошол институттун түздөн түз илимге, жетишкендиктерге камсыз кылып аткан лабораторияларын кыдырып көрөлү сиздер менен чогуу. То есть мы таким образом как бы сохраняем
разными методами наш генофонд. Ыкмалар, да? Бұл микро... Как размножение? Бұл ыкмалар. Да, то есть вот получается как? Это микроразмножение, такая технология, когда мы из одного растения мы получаем множество. То есть мы можем в геометрической прогрессии получить такое количество, которое нам необходимо. Ну, с использованием этой технологии мы проводили хоздоговорные работы. Мы работали с безвирусным материалом, с картофелем, с гвоздикой. Причем у нас получались очень хорошие результаты. Но надо сказать, что мы, в общем-то, в настоящее время предлагаем нашим хозяйствам, но пока вот у нас еще довольно слабо идет. Жаңағы жоғалып кетіп жатқан өсімдіктер болады па өзі? Жоғалып баратқан, жоғалып сейрек kesişкен өсімдіктер болады. Анан ошол өсімдіктердің ішінде баалуулар болады да, дар өсімдіктер. Дар өсімдіктер. Анан дар өсімдіктерді биздин келип жулуп алып, даярдап алып кетип атпайбы? А бул ыкмада ошонун бир даанасын алып келип, анан көптөгөн биомасса алыш керек да. Реакцияда кийин могу технология үчүн көптөгөн биомасса, биз бир өсүмдүк менен биомасса алган технология чейин чыгышты булар. Өзүнөн өзү көбөйүп, айтат го геометриялык прогрессия. Реакторда жанагы эле азыркы мисалы үчүн жанагы биологиялык оружие жасап атпайбы, микробторду көбөйтүп. Ош жөнөкөй тил менен айтканда ошол өмдөнтүп эле могу бир өсүмдүктүн даанасынан эле керектүү биомассаны алабыз да. Же жалбырагын аласың, же сөңгөгүн аласың, же тамырын аласың, өзгөчө тамырын аласың. Ал биомасса даяр, тонналап. Тияктан жулуп отурбай, экологияны бузбай, технология, биотехнология ошол да. Андык биотехнологияны дары чөптөрдү мына өзгөчө дары чөптөр менен иштеп атат. Андан башка өзү айтып берет го, Анарустан тиякта биохимиялык изилдөөлөр бар, ошонун негизинде да кайсы жакшы заттар, керектүү заттарды алып атышат, ал жөнүндө сөз болот. Бул биринчи технология жана микроразмножение. Анан ведение культуры, анан калусный дегенди бар, анын баарын айтасың өзүң. Да. Вот еще одна технология. Это получение искусственных семян. Мы получаем как вот из опекальных почек. Мы их запаковываем, специально есть технология, в гель. И в этом геле они хранятся. То есть этот гель сохраняет от воздействия внешней среды. Далее при добавке питательной среды прорастает. То есть этот метод для чего еще очень интересен? Для вопросов реинтродукции в природу. То есть вот эти эндемики, редкие виды, мы можем таким образом опять возвращать в природное место обитания. Кроме того, это очень хороший способ сохранения этих семян. Вот, но данная технология немножко другого плана. Сейчас мы перейдем в следующую комнату, мы там покажем. Это уже размножение искусственных семян корней. То есть отдельные изолированные корни мы получаем у тех видов лекарственных растений, у которых вторичные аккумулируются именно в корневой системе. То есть много вот этих очень наработок у нас. Мы их использовали в разных направлениях, и мы, в общем-то, готовы предложить их для того, чтобы можно было использовать. Бардыгы сиздердин өзүңүздөрдүн методология, методика, бардыгы патент алуу жолдору менен сакталган. Эми өзүңүздөргө таандык илимий жетишкендиктен. Эки патент лаборатория, эки евразийский патент алышты. Эки патент. Себеби биздин Кыргызстан патентин биз патриотбуз. Кыргызстан патентин алабыз жөнөкөй. Эми евразийский патент бар, эски Москвадан. Аны дүйнө Эмеде банкта бар да там. Өтүп берет да, себеби экинчи ступеньге. Да, вот тут еще одна у нас технология интересная. Вот. Так, здесь вот представлена наша работа, связанная с лекарственными видами растений, теми видами, у которых вторичные соединения накапливаются в корневой системе. Значит, мы в культуре выделяем изолированные корни. То есть тот орган, где эти вещества аккумулируются. И мы нашли два очень интересных вида, наши эндемики, которые образуют вот эти вещества. Причем вещества эти интересны тем, что они, значит, действуют противораковые действием обладают. Причем избирательно.
Они значит, убивают только противораковые клетки, не затрагивая рядом соседних клеток. Вот этим оно интересно. И именно вот на эти культуры мы получили евразийские патенты. Вот. Эта работа у нас продолжается. Вот на этом приборе это, значит, лиофильная сушка. Мы высушиваем эти препараты для того, чтобы потом накопить и провести вот, биологическое тестирование уже на мышах, на крысах, животных. Бұл үзілдеулер бойынша қазір Евросоюзда да қызып жатыр, бізменен ішлегенде. Қытайда қызып жатады, Жапонияда қызығып, жақында Жапония менен байланыш түзүп жасап атышат. Себеби олар эки өсүмдүк, белгилүү өсүмдүк дүнүйөдө, дары чөп. Бирок ошонун тамыры Кыргызстандын шартында өскөн тамырдагы жанагы керектүү заттар күчтүүрөөк чыгып атат, чын башка dünyada da başka ösüntü olacak, başka türleri. Yok, bizim Kırgızistan'da ösken başka ösüntülü, жақсы Кытайды беріп жатқан үшін біз менен қызы çok işlerdik. Belarus'ta жақында қазақтар келіп bir оқманы алып кетті, işlerini de қазақтың institutu var, bizге bizimizden laboratuvar önünde işleri alып тұрған. İlimden el çarvasına gerekli işlerini жасап жатқан турасында. İlimden kommerциализациясы деген ушул. О, жақын қалды. Себебі эми ал өсүмдүктөр жулуп келбей жатабы, жана технология боюнча биз биомассаны алабыз. Биомассаны ошо жана Евросоюздагылар биомассалган реакторду көрсөтүп атышат да, кызыгып атышат. Эгерде акча салып өтүп калса, ошол реакторго сенде чоң биомассаны алып туруп, дарынын негизин ушул затты чыгарганга болот. Өндүрүштү жалгашса. То есть это вклад в лекарственную независимость Кыргызстана. Вот эта работа. Поэтому тут надо как-то, конечно, продвигаться, поддерживаться. Вот мы пишем проекты, стараемся их получать для того, чтобы продвинуть. Өкмөттө азыр каражат начар болуп турат, бирок ошондо деле табылат. Керектүү нерсеге берсе, биз макулбуз. Өкмөт менен келишим түзүп алган. Могуну жасап беребиз, могунда акча болот. Жыйынтыгын мынакей 3 жылдабы, 5 жылдабы беребиз, мынакей могуну беребиз. Андан кийин бул дегенге жарайбыз. Этот прибор высокоэффективный жидкостный хроматограф. Он предназначен для анализа и разделения веществ с помощью методов хроматографии. Метод хроматографии основан на распределении веществ между двумя фазами, подвижная и неподвижная фаза. И с помощью этого прибора мы изучаем растительный материал, который мы получаем в нашей лаборатории. Мы изучаем нативный материал, который мы собираем, который ботаники нам собирают из природы, и мы изучаем материал, который мы получаем в культуре инвитро. Растительный материал, прежде чем использовать для анализа, мы лиофильно высушиваем с помощью лиофильной сушилки. Далее мы берем растительный материал, взвешиваем образец, экстрагируем, и полученные экстракты, это называется пробоподготовка, полученные экстракты фильтруются и далее вводятся, помещаются вот в такие вот виалы для хроматографического анализа, которые помещаются в автосамплер. Автосамплер — это блок хроматографа, из которого, где проводится забор пробы для анализа. Принцип заключается в том, что элемент, мы используем воду и ацетонитрил, пропускается через систему, захватывается проба, пропускается через колонку, в которой и проходит разделение веществ. Далее, когда мы получаем поток веществ более-менее очищенных из смеси, этот поток попадает в ультрафиолетовый детектор, и который уже и детектирует вещества, которые присутствуют в данной смеси.
И вот мы далее получаем в режиме реального времени мы получаем пики. Бұл прибор аналитик прибор, да? Бұл жерде өсімдіктер жөнінде айтып отады. Бұл жерде тірі жануарлардың да өсімдіктердің любой биологиялық тірі жануардың үлгісін алып тұрып, анан керекті тапсырманы беріп, әрбірінің тапсырманың графиктер, протоколдар болады. Ошоның негізінде бұл вақыт қашымыш айтып беріп, жөнөкөй елге түшүнүк болсын. Ошол протоколдун негизинде мысалы приборго кое бергенден кийин эмнени издеп атасың? Кайсы зат бул тирүү жаныбарда? Кайсы зат ферментпи, флавоноидпи, же болбосо кислотабы, эмне? Шылып же белокпу, же ДНК, ошонун баарын коюп алып туруп, анан буга салгандан кийин баягы издеп койгон затым келип чыгат да. Анан салыштырып, анан бул өсүмдүктүн жаныбардын баалуулугун текшериш мүмкүн. Же болбосо өзгөрүүлөрдү табыш мүмкүн. Ушундай абдан илимге керектүү жардамчы, аябай акылдуу прибор да. Рахат, мынакей биз сиздердин лабораторияда турабыз. Бул эмне деген лаборатория, эмне иштер жасап атасыздар? Азыр ушуга караганда сиз илимий кызматкер экенсиз. Жакында буюрса илимий иштерди коргоо келечеги бар экен. Вот ошолор боюнча аңгеме алып бериңизчи. Азыр биз мен копеечниктер менен иштейм. Ушу копеечниктерди эме коллекциясы бар да, эме ай сайын отургузуп жаңыртып турабыз. Агаризованная среда деп аталат, бул 5. Ошол средага эң ылайыктуу среда копеечниктерге. Ошол чөйрөнү өзүңөр түзөсүңөр да? Өзүбүз түзөбүз. Мы получили недавно культуру трансформированных корней копеечника скутелярии пржевальского. Вот. Это очень шлемник, который содержит очень много веществ, сравнимо со шлемником пржевальского, который входит во все фармакопеи. И мы вот получили корни и надеемся, в нем содержание всех лекарственных веществ очень высокое. И мы надеемся, что вот эта культура будет очень хорошим заменой шлемника байкальского для изготовления веществ, лекарств против рака, против... Очень большой, да. Да. Канча пайызы бар ошондо, канчасы бар деп анан жанагы шлемник байкальский деп атат, Орсияда өскөн. Ошол көп изилденген өсүмдүк да, ошо Бектубарда. Ал Байкал десек, бул бизде көл десек, мисалы үчүн. Ошол анда байкальскийде анализин баары бүткөн. Анан биз өзүбүзчө талап салыштырабыз. Ошол дагы бар. Анан бул киши айтат, ойлоп атат, ушу культура клеток коюп атканын билмей атат, биздики жөнөкөйдөн күчтүүрөөк чыгыш керек. Баста болуш керек. Себеби мына өскөндөрдүн Физиологиялык сабактары артыкчамы деген? Анан бул жерде технологияда микромолекулярный размножение бар да, средалар бар, өзүнчө дайырланган. Бар мазаларды өндүрүп, ошондон бияка өз кайра өндүрүп атат да, пересектор бияка салып өстүрүп анан алып чыгып. Тамырларды мында жанагы баганазит деген алкалоид табылып атат да. Айтып кетпеди, рак клеткаларын өлтүрүүчү касиети бар. Касиети бар дагы. Bunun içinde varken boşunu böyle alıp çıkıp an özünce dağılıp duran ege verse kraklı kliyetlerini gösteriyorum tokat. Oşanın kasiyeti var böyle. Oşan boyunca Evrasiyası patent aldık kliyetleri. Doktor böyle aldık. Böyle hareketin var bizde. En son. Orada turbayızlar. Hazır değil. Kliyet çöpleri
Bizde burada alıp gelip izle alıyorduk. Mesela ben misal olarak o çuma. Çuma diye çıkmadı o bölge. Boş yerleri çumanın bozulmuşu sadece alıp avliye tamamda kalır. Çumanın bozulmuş metalon olduğundan karan sayesinde harbi üstünde kayak gibi. Şunu alıp yalnız çumanın metalon koyasın. Ana bölümler ana alıp bazen bizim çumada pilalarını çataklılar. Bu Kırgızistan'dan alınan çuma. Sizler gidiyorlar. Biz izinde fazla zamanında da gözünde böyle son öğrendik. O bizdeki seninki. Az çataklaşıp da abi ekranı komiser biz gösteriyoruz. Genelde bakın bu bildiğin gibi yok. Bir var tahta ayaklarında ondan tuttu. Bizden gel oldu. Hazır Malipyan Deniz Kurulu'nda bu turizmin çubasımız biz oldu. Kırgızistan'da da. Misal için boşal yönlü okşar. Bu daha önce başka okşarlar çıkıyor saçlarında bizdeki böyle daha kasiyette iyi bilgiler var. Şunu böyle olsa teknoloji koy bana kasiyette yazıp Bakıvada değişimden bir talaşır. Burada piyasada izlese bizim de güzel kalır. Bu Kırgızistan'da. Avtorda okuma var. Diyelim balık tuzaklarında da şu oldu. Ya Kırgızistan'ın yaratışında ve canavarlarda üstünlükleri vitraminlerini gerektiriyor. Diyelim balıkın sizde sağlık koyuyor da var. Bu canavarı GPS sistemine gösterdiğinde öyle bulan halk ediyor. 42 плюс 9. Spirt'e salt koyunca açıklar. Su kaynaklı artık getir. Avunda terim, biyologiyal fermentasyon koşullarının negizli alkaloidlar canavarının. Uğur Okturan'ın beşine kuru da taza. Haberler Özçak. Haber tepkiyi İspanya'dan canavarlarla izleri. Adnan Gülkü'yle testörde olan adamlar böyle.